суу аймагындагы окуялар жана көрүнүштөр өлкө деме маалымат программасында. Кызматыңыздарда алдыдагы жарым саатта биздин кабарчылар жана мен Жалпурусу Балиева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы мүнөттөрдө. Актала районунда чет өлкөлүк донорлордун колдоосу менен турак үйдү жылытуу системасы ишке кирди. Күндүн нурунан энергия алып, ушул имараттын ичин жылытканга мүмкүнчүлүгү бар. Алыскы Жумгал районунун Байзак айылындагы медициналык мекеме капиталдык оңдоп түзөтөн өткөрүлдү. Каражат жергиликтүү бюджеттен берилген. Азыр аябай жакшы, жылуу. Өлкөдө аба ырайынын кескин төмөндөшүнөн улам Борбор калаада жашаган жери жоктор үчүн убактылуу баш калкалоочу жайлар ачылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров туризмди өнүктүрүүгө багытталган долбоорлор боюнча кеңешме өткөрдү. Анын жүрүшүндө Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коому тарабынан иштелип жаткан долбоорлор сунушталды. Атап айтканда, Баткен облусунун Разаков шаарындагы 4 жылдыздуу мейманкана комплексинин, Баткен облусундагы санаториялык курорттук комплексин жана балдардын ден соолугун чыңдоочу лагердин долбоорлору көрсөтүлдү. Аталган мекеменин өкүлдөрү $960 миллион суммасындагы 32 бирдиктен турган санаториялык курорттук объектилер тармагын өнүктүрүү долбоорун сунуштады. Ошондой эле ак кеме мейманканасын калыбына келтирүү, өлкө аймактарында глэмпинг түйүндөрүн өнүктүрүү, Бишкек шаарына жакын жерде кароо аянтчасын түзүү боюнча долбоорду ишке ашыруу пландары тууралуу маалымат берилди. Кеңешменин жыйынтыгында министрлер кабинетинин башчысы тиешелүү мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү бийлик органдарына өлкөнүн туристтик потенциалын өнүктүрүүгө багытталган жогоруда аталган долбоорлорду мындан ары иштеп чыгууну тапшырды. Эшикте кычыраган кыш, сууктун күчү түнкүсүн 30 градустан ашууда. Бул учурда турак үйлөрдү, имараттарды жылытуу кыйла кыйын. Нар мамлекеттик университети чет мамлекеттик университеттер менен бирге экологияны коргоо жана жайылма токойлорду жакшыртуу багытында долбоор ишке ашырып, анын алкагында абаны булгабай, күн энергиясын максималдуу колдонуу менен турак үйдү жылытуу системасы колдонулган көрсөтмө имаратын салышкан. Чет өлкөлүк донорлордун колдоосунда салынган коомдук борбордун ачылышынан кийинки материал. Мына бул имарат Актала районунун Актал айылында заманбап жылуулоо технологиялары аркылуу салынган. Анын дубалдары кадимки камыш менен жылууланып, энергияны күндөн алат. Буга кошумча көмүрдү максималдуу күйгүзүүчү от казаны орнотулган. Бул кадимкилерден айырмаланып, абаны булгаган түтүн чыгарбайт. Азыркы учурда от казандын ичинде көмүр күйүп жатат. Көмүр толугу менен күйүп атат. Имаратты куруунун башкы максаты турак үйлөрдү жылытууда экологияга зыян тийгизбей, көмүр отунун сарамжалдуу пайдалануу. Бул жергиликтүү тургундар үчүн көрсөтмө катары салынган. Эки система коюлган. Бирөө система отопления, бул котел менен, экинчиси күн нуру менен алган. Азыркы учурда күн нуру менен алгандын проценти абдан аз, себеп дегенде күн жабык, жакшы тийбейт. Көбүнчө ошо бул мешти кышкы убакта система тоңуп калбаш үчүн колдонушат. Ал эми эрте жаз же кеч күз ушул учурда күн жакшы тийип турган учурда муну азыраак жагып, көбүнчө күндүн нурунан энергия алып, ушул имараттын ичин жылытканга мүмкүнчүлүгү бар. Акылдуу имарат болсун. Көрсөтмөлүк коомдук борбор Экоплюс план илимий долбоору менен ишке ашырылган. Тактап айтканда, Нарын мамлекеттик университети Германия мамлекетиндеги бир нече университеттер менен кызматташып, анын алкагында Нарын дарыясы жана анын жээгиндеги жайылма токойлорду изилдөөгө алган. Нарын дарыянын гидроморфологиясы жөнүндө, суу мисалы үчүн кайсыл убактарда ташкын болот, кайсыл убакта суу аз болот дегендей. Андан тышкары ошо токойлорду пайдалануу келечектеги абалы жөнүндө болду изилдөөлөр. Мындан тышкары изилдөөдө ошо токойду пайдаланган уюмдар, ал айыл тургундары ошо токойду келечекте жайылтуу жөнүндө, анан калыбына келүүчү энергия булактарын колдонуу жөнүндө. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен Германиядағы Ингolstadt университети демилге көтөрүп долбоор жазган. Долбоор колдоого алынып, курулушу 2019 жылы башталып, пандемия шарттарында курулуш токтоп калган. Долбоордун башкы максаты суу жээгиндеги жайылма токойлорду коргоо менен аны көбөйтүү.
Wir möchten das Gebäude Бул имаратка айыл тургундары жана жамааттар биригип окуу иштерин жүргүзө алышат. Мындан сырткары жаштар жана студенттер ар кандай чейнөө, иликтөө иштерин дагы жүргүзсө болот. Биз акыркы үлгүдөгү жылытуу системасын колдондук. Бул келечекте электриктер үй чарбасында дагы колдонуп жайылса деген ойлорубуз бар. Wand und an der Деңиз деңгээлинен 2,5–3 миң метр бийиктиктеги тоолуу Нарын облусунун климатын эске алганда, мындай жылытуу системасын колдонуу жергиликтүүлөр үчүн бир топ ыңгайлуу. Айрыкча социалдык имараттарды жылытууга чоң мүмкүнчүлүк. Бул имаратты дайыма эле окуу болбогондугуна байланыштуу жанагы элди, калкты тейлөөгө дагы шарттарды түзүп бериш үчүн бир единый окно деп кызмат көрсөткөн органдардын баарын ушул жерге отургузалы деп чечип атабыз. Эми бул коомдук борбор Актал айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлүп берилип, ар кандай окуу семинарлар уюштурулуп турат. Мындан сырткары студенттер ар кандай изилдөөлөрүн дагы жүргүзүшөт. Гүлера Туратбекова, Жеңиш Абдылдаев, Актал району, Өлкөн эми. Өлкөдө катталып жаткан аномалдуу суук, туруктуу үй жайы жок адамдардын оор турмушун дагы кыйындатты. Мындан улам суук түшөрү менен Борбор калаада убактылуу баш калкалоочу жайлар ачылды. Дал ушундай максатта иштеп жаткан Коломто муниципалдык мекемесинде учурда 50-ге жакын адам туруктуу күн кечирсе, келип кеткендер андан да көп. Баш калкалоочу жайдын ишмердүүлүгү менен кабарчыбыз таанышып келди. Кыштын башталышы менен Коломто муниципалдык мекемесине көбүрөөк адамдар кайрыла баштайт. Ал эми аяздуу ызгар суук башталганы бул жака баш калка издеп келгендердин саны дагы өстү. Маселен, кечээ түнү мекеме 19 адамды кабыл алган. Акыркы бою 3 күн убагында бизде киши көп. Өзүбүздө 70 киши болсо, көчө күнү бизде 30 кишилер, 92 киши болду. Түнкү келгендер 30 киши болду. Эми колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Биздин жумушубуз ошол. Келген адамдарды принимать этебиз. Одноразовый кормление, тамак берилет берде. Коломто баш калкалоочу жайында туруктуу жашаган жери жок адамдарга бир жолку ысык тамак берилип, медициналык жардам көрсөтүлөт. Кызматкерлер бул жактагыларга өздүгүн тастыктоочу документ алууга, атүгүл жумуш табууга да жардам беришет. Жыл бою 360 күн постоянно иштеп турабыз. Коридор астыңкы биринчи этажды бошотуп койгонбуз. Мында биз четекте өзүнчө изолятор ачып койгонбуз жана инвалидтерге. Там 15 место ошолордун өзүндө анын коридорду бошотуп койгонбуз кышка, потому что коридорго отуруп чыгада бир комнатка матрастарды мындай салып, матрас жок болсо жөн эле жылуу киргенде көрүп атасыңар да, помещение аябай жылуу. Температура 22ден ашык, 23-24 температура буякта. Дем алышсыз иштеген Коломто түнүк чайына Бишкек шаарынын тегерек четинен жата турган жери, иче турган даяр тамагы жок адамдар кайрылышат. Келгендердин баардыгы милдеттүү түрдө медициналык кароодон өткөрүлүп, камкордукка алынат. Келгеним уже где-то 1 ай болуп калды. Ошо, потому что буякка келип, ооруп калганым келип калдым. Ошо, жакшы эле, Кудайга шүгүр. Жылуу, тамак-самак бар, берет. Как положено. Бүт мынандай бут орган, бүт кыйналгандар, үй жок тигинде бегиндейлер келишет. Бүт барын жакшы карашат. Бир-эки мал тамагы менен, эти менен бүт бары жакшы. Пастелерди көрдүңөр, жакшы карашат, сыйлап, бүт барына көрдүңөр, таптаза. Комнаталарды өзү тазалайбы. Кышында Бишкек шаарында туруктуу жашаган жери жок адамдар үчүн 2 убактылуу баш калкалоочу жай ачылган. Ал мекемелерге көчөдө калган адамдар өз алдынча кайрыла алышат. Ошондой эле милиция кызматкерлери жана тез жардам бригадасы тарабынан жеткирилет. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешов Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен жолукту. Анда ал милиция кызматкерлерин мыйзамдын чегинде гана иш алып барууга чакырды. Себеби акыркы убакта облуста орун алган милиция менен кылмыштуу топтун биргелешкен иш-аракети коомчулукта резонанс жаратты. Теманы улай кесиптешим Эсенбек Сталбек уулунун материалы. Бул биздин областка дагы анан президент түз койгон тапшырмаларга да чоң эмелерди
зыянын тийгизип атат да. Артта калган 2022 жылдын соңунда Кочкор районунда болуп өткөн резонанстуу окуяга байланыштуу Дубан башчы баштаган облустук күч түзүмдөрүнүн жетекчилери Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен жолугушту. Анда кызматтык жоопкерчиликти арттыруу боюнча кеп козголуп, өздүк кырамдын ишин жакшыртууга карата ой пикирлер айтылды. Бүгүнкү күндө да эч ким кепилдик бере албайт. Өздүк курам менен жакшы иштеш керек. Ар бир кызматкердин психологиялык сүрөтүн билишиңиз керек да. Өзүңүздүн кызматкерлердин психологиялык сүрөтү даана болуш керек. Анан бул мен тууганым эле, бул мен бөлөм эле, кудам эле, жердешим, агамдын иниси, досу деген болбойт да. Муну өтө катуу көзөмөлгө алыш керек. Ошондой эле бөлүмдүн кызматкерлерин облустун башка күч түзүмдөрү менен да тыгыз иштешүү боюнча да сунуштар айтылды. Себеби болуп өткөн окуя бир гана милициянын ишин аксатпастан баардык күч түзүмдөрүнүн ишине өз кедергисин тийгизип, элдин аларга болгон ишенимин төмөндөтүүгө жол ачкан. Бардыгы мыйзамда көрсөтүлгөн, мыйзамда кылмыштарды каттоо боюнча, ошондой эле межге каттоо боюнча, КБРге каттоо боюнча убактылуу эреже бар. Мындан сырткары жазык процессуалдык кодекс бар. Бул жерде эч кандай пробел жок. Эмне кылыш керек деген маселе болбош керек. Биз гана бир гана ошол талаптарды так учурунда каттап, ошо талаптарды гана аткарышыбыз керек. Бизден башка нерсени талапта кылбайт. Муну менен катар жолугушууда Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн 10 күндүк отчету да угулду. Анда бөлүм күчөтүлгөн тартипте иш алып барганы айтылып, анын натыйжасында мыйзамсыз жер басып алуу боюнча ири иш ачыкталганын белгиленди. Мурунку жайыт комитетинин башчысын камакка алган элек. Аны болсо 2 күн камагандан кийин соттун чечими менен бүгүнкү күндө үй камагына чыгарылды. Маалымат үчүн айта кетсек, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Кочкор районундагы жеке ишкерлерди опузалап акча талап кылышкан. Райондук милиция бул ишти билип туруп, чара колдонгон эмес. Көп өтпөй жашырылган иш ачыкка чыгып, тийиштүү кызмат адамдары жоопкерчиликке тартылган. Эсенбек Сталбек уулу, Айдын Төлөбек уулу, Өлкөд Эми, Кочкор району. Турмуштун ар кандай кырдаалдарынан улам учурда миллиондогон кыргызстандыктар убактылуу башка өлкөдө. Алардын саны күн санап өсүүдө, мындан улам миграция маселеси да курчуду. Буга чейин мамлекет башчы Садыр Жапаров мигранттарды колдоо максатында миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жадынка кол койгон. Ага ылайык мигранттардын үй бүлөлөрүнүн кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо иш-чаралары жерлерде өткөрүлүп келет. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Өлкөдөгү жумушсуздуктан улам жарандарыбыз жакынкы жана алыскы өлкөлөргө эмгектенип киреше таап келишет. Айрым учурда үй бүлөдө жубайлардын бирөөсү миграцияга кетсе, айрымдары балдарын жакын туугандарына калтырып кетишет. Ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын абалынан бүгүн Талас шаардык мэриасынын жана Талас райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын өкүлдөрү биргеликте кабар алышты. Кайсы мектепте окуйт? Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы. Ушул үйдө алып коюп кетишти да. Гүлмира Жайнакова Талас шаарынын тургуну. Ал 4 жылдан бери неберелерин багып келет. Уул келини Орусияда иштеп келүүгө кетишкен. Гүлмира Жайнакова неберелерин эч нерседен кем кылбай карап келет. Эми баягы колдон келген жардам берейин деп, тилектерине жетишсин, тамташ алып алсын, бирдеке куруп алсын деп ушуларды карап отурмун. Балдарым болсо номер 1 мектепте окушат. Бирөө 4-тө окуйт, бирөө 1 класс окуйт. Жакшы, окуудан калышпайт, бат-бат байланышып турам эжекелери менен. Чогулуштарынан калбайм. Статистикалык маалыматка ылайык Талас шаарынын аймагында 872 мигрант үй бүлө бар. Алардын ичинен 785 үй бүлө тышкы миграцияда жүргөндөр. Балдардын кыдырып жеринде мониторинг жүргүзүү. Бул балдар ким менен жашап атат? Балдардын шарты кандай? Окууга шарты барбы? Ичкенге тамак ашы барбы? Балдар окууга барып атабы? Каникул учурунда кандай жашап атат? Ушул балдарды жакындан көрүү максатында ошол бүгүн рейд кылып атайын чыктык. Президенттин жарлыгын ишке ашыруу максатында көзөмөлдөө иштерин, окутуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Мигранттардын арасында тобокелдик тобуна кирген үй бүлөлөр дагы бар. Алар ата-энеси миграцияда жүрүп, балдары жакын туугандары, улгайып калган жарандар менен калгандар. Тобокелдик тобундагы үй бүлөлөр Талас шаардык мэриясынын жана социалдык камсыздоо башкармалыгынын тыкыр көзөмөлүндө турат. Балдар жанагы кыйыр туугандардын колунда калса, мисалы үчүн тай эжелердин,
тайкелердин же болбосо жеңелердин, агалардын же болбосо кыз балдар аталары менен калгандагы бул кооптуу болуп саналат. Ошондой баягы кооптуу үй-бүлөлөр, кооптуу балдардын саны 16. Ошол үй-бүлөлөрдүн баардыгына тыкыр көзөмөлдөрдү жүргүзүп жатабыз. Туугандардын кароосуна калтырылган же интернаттык мекемелерге жайгаштырылган мигранттардын балдары катаал мамилеге жана зомбулукка көбүрөөк кабылары айтылат. Буга байланыштуу тиешелүү кызматтар тарабынан кооптуу жагдайды алдын алуу аракеттери үзгүлтүксүз көзөмөлдө. Өлкө борборунан алыстыгы, ага кошумча климаттык шартынын катаалдыгынын бийик тоолуу Нарын облусундагы бир катар айылдарда алигиче чети ойла элек социалдык маселелер арбын. Чындыгында акыркы 2 жылдан бери электе түзүлгөн мындай оор кырдаалдан чыгуунун аракеттери жасалууда. Ал эми жыл соңунда дээрлик жарым кылым бою ар кимге түрткүнчүк болгон Нарын районундагы жалгыз терек айылынын өмүр сакчылары жаңы конуштуу болушту. Бирок кем карч ушуну менен эле бүтүп калбады дейт кесиптешим Бөлөкбай Шеримбеков. Ушундай спонсорлорубуз көп болсо. 50 жыл айылдаштардын саламаттыктарынын сакчылыгында турган Алтын Акматованын айтымында, кичи мекенди жалгыз терек айылында фельдшердик акушердик пункт болгону менен өзүнчө имарат бөлүнбөгөн. Мунун кесепетинен ар кайсы мекеменин эски бөлмөлөрүн баш баанектеп, элеттиктерди медициналык жактан тейлөө бир катар ыңгайсыздыктар менен коштолгон. Бирок ошондо да берилген Гиппократтын анты дайыма жүрөк түпүрүндө туруп, милдетти аткаруу башкы орунда эле. Ошо оор шарттарда иштедик. Малчыларды кыдыруу союздун учурунда. Чоң машинелерге түшүп, батпай калсак тракторге да түшүп алып барчубуз малчылар тейлеп. Уучулар, ошолордун ден соолугун, балдарын кошо карачумун. Өз кесибинин ысыгына күйүп, суугуна чыдаган Алтын Акматова үчүн өз айылында акыры ФАП делинген жаңы имараттын калк кызматына коюлгандыгы чоң кубаныч. Эми жалгыз теректеги 1000 жакын элди тейлөө кыйла жакшырып, мурдагыдай анча мынча оорунун айынан алыска аттанмай токтомокчу. Аларга мындай жагымдуулукту Катар кайрымдуулук уюму тартуулап, анын атайын караган 4,5 миллион сомуна минтип 4 тарап төп жай курулгандан тышкары ичи 320 миң сомго акыркы үлгүдөгү медициналык жабдуулар жана эмеректер менен да толукталды. Негизи аталган уюм аяктап жаткан ушул жылда дагы 2 айылдын муктаждыгын канааттандырып, жалпы наркы 36 миллион сомдук жаңы 3 фельдшер акушердик пункттун пайдаланууга берилишине олуттуу салымын кошту. Бизде Нарын районунда 28 ФАП, 7 КСФ бар. 28 ФАПтын жылдан жылга абалдары оңолуп келе жатат. Катар мамлекетинен жакшы жардамдар болот. Андан тышкары бизде Кумтөрдөн дагы эгерде жана Теңир Тоо өнүктүрүү фондунан жакшы каражаттар бөлүнүп калса, буюрса бизде планда дагы көптөгөн ФАПтарыбызды жаңыртышыбыз керек. Ошолор турат. Анан буюрса эмдиги жылга Теңир Тоого дагы ФАПтар проектиге жазылып жатат. Калыстык иретинде бүгүн медициналык жайлуу болушкан жалгыз теректер дагы бир катар социалдык мүнөздөгү көйгөйлөрдөн арылуулары керек экендигин белгилейли. Айрыкча мында мал менен талашка түшкөн таза суу азабы ондогон жылдарга созулуп, жергиликтер арасында ар кандай жугуштуу илдеттердин жайылып кетүү коркунучу сакталуу. Ошондой эле бош убакыттарды көңүлдүү өткөрүүгө эч кандай шарттардын түзүлбөгөнүн да кошумчалайлы. Бактыга жараша бул олуттуу маселени чечүүгө айылдык кеңештин депутаттары шымылана киришип, жада калса айрым долбоорлор четинен каржыланууда. Таза суу ушу 23-жылга кирди. Башталат тендер 10 январда тендер ойнотулат экен. Андан кийин мына бул жерге садик салабыз деп мунун карталарын чийип кетишкен. Бөөркү жерге клуб салынат. Кудай буйрса, Кудайга шүгүр, эми жылыш бар. Сөздүн ачыгын айтканда Нарын облусунда социалдык объекттердин басымдуу бөлүгү ички жана тышкы инвесторлордун же элдин өз күчтөрү менен бүткөрүлөт. Андыктан кээ бирлери чала жасалып калган учурлар жок эмес. Бөлөкбай Шеримбек, Нурсултан Болотбек уулу, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын.
Жумгал районунун Байзак айылындагы 5000ден ашык калкты телеген Тенти Бокчубаев атындагы номер 4 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ага жергиликтүү бюджеттен акча каражаты каралып, ак калачандардын талаптагыдай иштөөсүнө карата шарттар кыйла жакшырды. Аймактагы өмүр сакчыларынын иши менен Мирбек Асаналиев таанышып келди. Байзак айылындагы номер 4 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты 1986 жылы курулуп пайдаланууга берилген. Ошондон бери бир дагы жолу капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Мындан улам кызматкерлер шарттын жоктугунан бир топ убарага тушугуп келген. Объектинин оңдоп түзөөдөн өтүшү өз кесибин сүйгөн кызматкерлер үчүн жагымдуу жаңылык болду. Бул жердин шарты мурун кандай иштегенибиз азыркыга салыштырмалуу аябай эле көйгөйлүү нерселерибиз көп болчу. Айыл өкмөтүнө чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Терезелерибиздин ар кайсы жерлеринен аба аябай кирчи. Кыш келди дегенде эле алардын баарына бата тыгып, сыртынан чаптачыбыз, эшиктерибиздин баары сынып талкалана баштаган. Азыр аябай жакшы, жылуу, бөлмөлөрүбүз толук бүтпөсө дагы мындай эртең менен жумушка келатканда мындай көңүлдүү келебиз. Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын капиталдык оңдоодон өткөрүү үчүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен өткөн жылы 3 миллион 950 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Каражатка оорукананын ичи жана тышы жылууланып, терезе каалгалары алмаштырылган. Ар бир бөлмө заманбап шартка ылайык жасалып, дарыгерлер тобу кызмат көрсөтүүсүн улантууда. 0-дөн 5 жашка чейинки балдар менен иштейбиз. Кош бойлуу аялдар менен иштейбиз. Көзөмөлдө турган бейтаптар менен иштейбиз. Жалпы эле калкта кандай бизге кандай бейтап кайрылбасын, ошол бейтаптардын бардыгына жардам бергенге аракет кылабыз баарына. Эл саламаттыгында эмгек кылып жаткан дарыгерлердин дагы бир көйгөйү бул кадр маселеси. Айыл жеринде кесипкөй дарыгерлер жок. Учурда мында бир дарыгер жана 10 медайым эмгектенет. Кесипкөй кадрдын жоктугунан 3 адамдын жумушу бир адамга жүктөлгөн. Эң биринчи көйгөй врач жетишпейт. Бизде азыр дополнительно 2 вакансия бар. Негизи бияка 3 врач иштеш керек. 3 врачтын ордуна мен жалгыз иштеп атам. 1,5 ставкада. Мен азыр кыйналдым. Өзүм пенсионермин. Сахар диабетин ооруйм. Давлением бар. Ошого карабастан мен ошо көп калкты телип атам. Эске салсак, үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу элет жеринде 5644 адамды тейлейт. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району. Эми мас абалында унаа башкаргандарга айыппул салынбайт. Ичимдик ичип алып рульга олтурган жарандар айдоочулук күбөлүктөн ажырайт. Жол кыймылынын коопсуздугу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорундагы өзгөртүүлөргө ылайык айдоочу мас абалында кармалса 1 жылга күбөлүгүнөн ажырайт. Мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра эле ушул көрүнүш кайталанса, анда 3 жылга ажыратылат. Кененирээк эстешим Гүлзат Молкенованын сюжетинде. Жол кыймылынын коопсуздугу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү, жол унаа кырсыктарын алдын алуу жана айдоочулук тартипти бекемдөө максатында жол эрежелерин орой түрдө бузган айдоочулар үчүн жоопкерчиликти күчөтүү зарылдыгынан улам келип чыккан. 2022 жылдын 1 январынан баштап 2022 жылдын 31 декабрына чейин мас абалында айдаган айдоочуларга 395 айдоочу кармалып, 21 айдоочу коомдук иштерге тартылды. 228 айдоочу 4 миллиондон ашык айып пул салынды. Эми мас абалында унаа башкаргандарга айып пул салынбайт. Анын ордуна айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Мурдагы кодексте айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу деген жок болчу. Мисалы, айдоочу мас абалында кармалса 1 жылга күбөлүгүнөн ажырайт. Мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра мас абалында кармалса күбөлүгү 3 жылга алынат. Ичип айдагандарга негизи катуу эле жаза көрүш керек. Ал жеке эле өзү ичпестен башка бирөөлөргө дагы залакасын тийгизип атпайбы? Ичип алып эми айдап бирөөлөргө неме кылып атпайбы? Кооптуу неме кырдаал жаратыпчы. Ошо туура эле деп ойлойм. Алар өзүнө эмес, башкаларга да зыяны жетип атпайбы? Канчалаган кишинин өмүрүн алып атат. Туура эле, мен колдойм. Туура эле. Канча кишинин өмүрүнө зыян кылып атат. Туура эле деп ойлойм. Ана мас болуп алып айдаса, арак ичкенден оң табабайлы, анан бирөөнү сүзөт. Өзү эмес бирөөнү алына калат. Ал болбойт. Туп-тура. Колдон келсе вообще право бербей коюш керек болчу андан кийин.
ичкен кишиге зачем? Жаңы кодекске ылайык айдоочулук күбөлүк ала элек адамдар мас абалында кармалса 3 күнгө камакка алынат. Мас абалында баңгизат же психотроптук зат колдонуп жол кырсыгына кабылса айдоочулук күбөлүктөн 10 жылга ажырайт. Жаза мөөнөтү аяктагандан кийин кайра кайталанса өмүр бою айдоочулук күбөлүктөн ажыратылат. Ошол эле учурда унаа ээси унаасын мас адамга айдаганга берсе ичимдик ичкен киши күбөлүктөн ажыратылып, унаа ээсине 20 000 сом айып пул салынат. Мындай чараларды киргизүү менен айдоочулардын да унаа ээсинин да жоопкерчилигин күчөтүүгө болот дешет адистер. Айдоочу негизи эле мас абалында болгондо же спирттик ичимдигин ичкен учурда айдоочунун реакциясы бир нерсени кабыл алуусу жайлайт. Айдоочу бул да чоң кесип, ошого аябай жоопкерчилик менен караш керек да. Анткени айдоочулук кесип албашып, кээ бирөө ошол менен акча тапкандар бар, чоң машиналарын айдап жүргөндөр бар, көмүргө киргендер бар. Көчөдө такси кызматын аткарып жүргөндөр бар. Ошолор аябай көңүл бөлүш керек. Анткени бул кесип катары көңүл маани беришибиз керек да. Ошондой эле айрым жол эреже бузуулар боюнча айып пулдун өлчөмү көбөйтүлөт. Алсак ылдамдыкты ашырып айдаган шартта 7,5 миң сом, карама каршы тилкеге чыгууда 15 000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. Одоно жол эреже бузуулар кайталанган учурда айдоочу кайра экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Өлкө Деминин апта соңундагы чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Биздин программаны Facebook'тагы Нарын Медиа борбору, Instagram'дагы Нарын Медиа Лайв баракчаларынан окуп, Нарын ТВ YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.